Темирлан Чороев Майрамбек Жанарбаевтан 3 миллион 481 миң сом өндүрүүнү талап кылууда. Карыз келишими нотариалдык контора тарабынан катталган. Жанарбаев Майрамбек экөөбүз жакшы достордон болчубуз, үй бүлөсү менен да катышып турчубуз. Минтип соттошуп калабыз деп 3 сом түшүмө кирбептик таптакыр. Жакшы райондо ыңгайлуу арзан баада квартира чыгып калды. Акчаны ошого деп алган болчу. Анан ортодо бир ири долбоор бар эле, ошондон тапкан акча менен кутулам деп ойлогом. Тилекке каршы ал долбоор ишке ашпай калды. Бирок Жанарбаевга кепил катары чыккан Алтымышева Зинагүл жоопкерчиликтен баш тартып сотко утурлама доорус менен кайрылган. Өзүмдүн жактоочум менен жолугуп, ал менен кеңешип, анан утурлама доорус жаздык дагы сотко кайрылдык. Мен деген Жанарбаевдин карызын төлөбөйм. Бул маселе кимдин пайдасына чечилет? Аны убакыт көрсөтөт. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Доогер Чороев кепилдик келишим менен Жанарбаевга карызга берген 3 миллион 481 миң сомду пайыз менен өндүрүп берүү жөнүндө доорус менен кайрылган. Доорусда Жанарбаев менен Алтымышевадан ортоктош түрдө өндүрүү боюнча кайрылган. Ошол себептен сиздер бул жерге чакырылып жатасыздар. Доогер, сизге ишке тиркеле турган дагы далилдер барбы? Жок, урматтуу. Жоопкерлер, сиздерге доорустун көчүрмөсү тапшырылат. Бул доорусту алганыңыздарды тактыктап, бул кагазга кол койпоңуздар. Урматтуу судья, мен буга макул эмесмин. Темирлан акчаны мен сенден алган эмесмин да, туурабы? Андыктан мен тынчымды албай өзүң эле бүтүрсөң болмок бул нерсени. Мен бул маселени өзүмдүн жактоочум менен кеңешүүм зарыл экен. Доогер, жоопкерлер, силер бул маселени тынчтык жол менен чечип алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошол себептен сот отурумга чейин убакыт бар, ойлонуп көрүңүздөр. Темирлан Чороев өзүнүн курдашы Майрамбекке квартира сатып алууга деп ири суммадагы акчаны карызга берет. Экөө мурдатан чогуу иштешип жана жакшы санаалаштардан болгондуктан ишенүү менен тапшырат. Жыйынтыгы ал күткөндөй болбой, карызды кайтаруу көпкө созулуп кетет. Жанарбаев Майрамбек экөөбүз аябагында жакшы достордон болчубуз. Үй бүлөсү менен да катышып турчубуз. Минтип соттошуп калабыз деп мен 3 сомдо түшүмө кирбептир. Карызга берилген 3 миллион 481 миң сом нотариалдык контордо күбөлөндүрүлгөн. Майрамбек Жанарбаев убадасы боюнча карызды 1 жыл аралыгында кайтарууга тийиш болчу. Тилекке каршы Чороев ал акчаны убагында ала алган эмес. Акчасын алуу үчүн Жанарбаевга бир нече жолу дагы кайрылган. Бирок ооз-эки түрүндөгү жооптон сырткары көрүнүктүү иш-аракеттер болгон эмес. Жакшы райондо ыңгайлуу шарттар менен арзан баада квартира чыгып калган болчу. Акчаны ошого деп алган. Анан ортодо бир ири долбоор бар эле, ошондон түшкөн тапкан акча менен кутулам деп ойлодум эле. Тилекке каршы ал иш болбой калды. Анан кутула албай калдым карыздан. Ушундай болду. Ал эми Зинагүл Алтымышева болсо жаман ойлобостон Жанарбаевга кепил болууну туура көрүп ортого түшөт. Майрамбектин карызды төлөбөй жүргөнүн Зинагүл Алтымышева акыркы күндөрү гана билет. Чороев менен Жанарбаевдин өзү акча алышып жана кайтаруу иш-аракетине кийлигишпөөнү чечет. Жыйынтыгы жакшы санаалаштардын убактылуу карызга акча алуу иш-аракети сотко жетет. Доорусун утурлама жазалып дагы, анан кийин ошол доорусда ошол пунктту жокко чыгаруу максатында ошол сотко биз дагы кайрылалык даярдап туруп. Сизде да көчүрмөсү да бар да милдеттемелердин. Ошол көчүрмөлөрдү дагы алып келсеңиз, анан калган ошол сот залынан сотто чечелик. Мен Казакстанга иштегени кеткем. Ишим жаңы башталганда үйдөгүлөр чалып калышты. Апа, сизди Темирлан деген байке, Майрамбек байке экөөңөрдү сотко берип салыптыр деп. Соттон чакыруу кагазы келиптир деп дешти. Анан мен ишимдин баарын токтотуп коюп Бишкекке келүүгө аргасып болдум. Анан жактоочуга жолугуп ал менен кеңешип экөөбүз утурлама доорус түздүк. Мен Жанарбаевдин карызын төлөбөйм. Бул иштин аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Чороев бардыгы мыйзам чегинде болсун деген үмүт менен расмий түрдө сотко кайрылган. Жыйынтыгы сот чечиминен көз каранды. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму
ачык деп жарыянат. Бүгүнкү сот отурумда Чороевдин кепилдик келишими менен Жанарбаевга берген 3.481 миң сомду пайызы менен ортоктош түрдө Жанарбаев менен Алтымышевадан өндүрүү доорасы, ошондой эле Алтымышеванын 2015 жылдын 15 декабрында түзүлгөн милдеттеменин кепилдик деген пункттун жокко чыгаруу утурлама доорасы каралат. Сот отурум катчысы келген тараптар жөнүндө маалымат берип коюңуз. Сот отурумуна доогер Чороев Темирлан, доогердин жактоочусу Мейил Бегилерова, жоопкер Майрамбек Жанарбаев, Жанарбаевдин жактоочусу Элнур Алымбаева, жоопкер Зинагүл Алтымышева, Алтымышеванын жактоочусу Чолпон Темирбаева. Тараптар өздөрүнүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Рахмат отурумуз. Доогер, өзүңүздү тааныштырып, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коюңуз. Чороев Темирлан Казакбаевич, 40 жаштамын. Келечек көчөсү 98-үйүндө турам. Жеке ишкермин. Рахмат отурумуз. Жоопкер, сиз да өзүңүздү тааныштырып, кайда иштейсиз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коюңуз. Жанарбаев Майрамбек Кубатович, 33 жаштамын. Турусбек көчөсүндөгү 108-үйдө турам. Архитектормун. Рахмат отурумуз. Утурлама доорасынын ээси, сиз да өзүңүздү тааныштырып, маалымат берип кетиңиз. Алтымышева Зинагүл Касымовна, 36 жаштамын. Ат башы көчөсү 85-үйдө турам. Бухгалтер экономист болуп иштейм. Рахмат отурумуз. Бүгүнкү сот отурумда төрөгалык кылуучу Базаркулов, сот отурумунун катчысы Тариелова. Сотко ишенесиздерби? Баш тартуу болбойбу? Жок. Кепилдик келишими менен карызга берилген акчанын суммасын өндүрүү доо арызы каралууда. Темирлан Чороев өзүнүн жакшы санаалаш адамдарын сотко берген. Жанарбаев Майрамбек экөөбүз аябагында жакшы достордон болчубуз. Үй бүлөсү менен да катышып турчубуз. Минтип соттошуп калабыз деп мен 3 уктасам да түшүмө кирбепти. Жакын досу Майрамбек андан карызга 3.481 миң сом алып, убагында кайтарган эмес. Жакшы райондо ыңгайлуу арзан баада квартира чыгып калды. Акчаны ошого деп алган болчумун. Анан ортодо бир ири долбоор бар эле, ошондон тапкан акча менен кутулам деп ойлогом. Тилекке каршы ал долбоор ишке ашпай калды. Ал эми карызды берип жатканда кепилдик катары чыккан Зинагүл Алтымышева бул иш боюнча жоопко тартылып калышы мүмкүн. Жактоочуга жолугуп ал менен кеңешип экөөбүз утурлама доо арыз түздүк. Мен Жанарбаевдин карызын төлөбөйм. Урматтуу тараптар, ордуңуздардан туруп коюңуздар. Сот сиздерге Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 35-беренесинде көрсөтүлгөн укуктарыңыз менен жана милдеттериңиздерди түшүндүрөт. Сиздер иштик материалдар менен таанышууга, алардан көчүрүп жазып алууга, көчүрмөсүн алууга, баш тартуу билдирүүгө, далилдерди келтирүүгө, ишке катышкан башка жактарга, күбөлөргө, эксперттерге жана адистерге суроо берүүгө, өтүнүч билдирүүгө, сотко ооз-2 жана жазуу жүзүндө түшүндүрмөлөрдү берүүгө, сот процессинде жүрүшүндө пайда болгон бардык маселелерге боюнча өзүңөрдүн жүйөлөрүндү келтирүүгө, ишке катышкан башка жактардын өтүнүчтөрүнө жана жүйөлөрүнө каршы чыгууга, сот актыларына даттанууга, ушул кодекстин тарабынан өзүңө берилген башка процесстик укуктарды пайдаланууга укуктуусуздар. Өзүңүздөрдү укуктарды ак ниеттүү менен пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Процессуалдык укуктарыңар түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Отуруңуздар. Рахмат. Тараптарда өтүнүчтөр болобу? Жок. Жокпу? Соттук териштирүүгө өтөбүз. Доо арыз жарыяланат. Мен Жанарбаевке 2015 жылдын 15 декабрында 3.481 миң сом 12 айга карызга бергем. Жанарбаев карызга акчаны алган тактыктап, Алтымышева менен 2015 жылдын 15 декабрында түзүлгөн келишимди нотариалдык контордо каттаткан. Ал милдеттемеге Алтымышева менен Жанарбаев өтөң кол коюп, карызды кайтаруу милдетин өтөң мойнуна алышкан. Убакыт аяктаганда жоопкерлер негедир карызды кайтарган жок. Мен убакыт өтүп кетти. Карызды качан кайтарасың десем, шыдай тур. Жакында кутулам деп, буйруса кредит алам деп жооп берди. Бирок карызды кайтаруу боюнча эч бир иш аракет жасаган жок. Мен өзүм Алтымышева менен телефон аркылуу байланышууга аракет кылдым. Бирок анын телефону өчүк экен. Майрамбекке кезигип, карызды тезинен кайтарып бербесең сотко берем дедим. Бул эч чара көрбөгөндүктөн сотко кайрылдым. Ошол себептен мага негизги карыз 3.481 миң сом, пайызы 382 миң 920 сом, бардыгы болуп 3.863 миң 920 сомду Жанарбаев менен Алтымышевадан ортоктош түрдө өндүрүп берүү менен доо арыз менен кайрылган. Ошондой эле Алтымышева утурлама доо арыз менен кайрылат. Ал өзүнүн доо арызында 2015 жылдын 15 декабрында Чороев Жанарбаевга 3.481 миң сом карызга берген.
Карызга акча алып жаткан мезгилде Жанарбаев экөөбүз милдеттеме түзүп нотариуска каттатканбыз. Ал милдеттен боюнча Жанарбаев карызды 1 жылдын ичинде кайтарып бермек болгон. Ал милдеттенин бир пунктунда 60 Жанарбаев үчүн кепил болуп, аны менен кошо жооп берет деп көрсөтүлгөн. Бирок бул милдеттемеге Жанарбаев экөөбүз гана кол койгонбуз. Чороев кол койгон эмес. Ошол себептен мен Чороевдун алдына карызды төлөп берем деп милдеттеме алган эмесмин. Ошол себептен 2015 жылдын 15 декабрында түзүлгөн милдеттеменин Жанарбаевга кепилдик болом деген пунктун жокко чыгарууну берүүнү сурап, утурлама доорасы менен кайрылган. Доогер, сиз доорасызды колдойсузбу? Доорасымды толугу менен колдойм, бирок утурмалуу кийинки доорасызды колдой элбейм. Жоопкер, сиз доорасы менен макулсузбу? Ооба, доорасызды колдойм. Утурлама доорасы да колдойм. Туңдойсузбу? Экинчи жоопкер, сиз доорасы менен макулсузбу? Жок, мен Чороевдун доорасы менен макул эмесмин. Өзүмдүн утурлама доорасы менен толугу менен макулмун. Рахмат, отуруңуз. Доогер, сөз сизге берилет. Сиз өзүңүздүн доорасы боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Рахмат, урматтуу судья. Мен Жанарбаевдин өтүнүчү менен ага 3 миллион 481 миң сомду 12 айга кадап карызга бергем. Бирок жоопкер милдеттемени 2015 жылдын 15 декабрында нотариалдык контордо каттаткан. Жанарбаевга кепилдик болуп 60 чыккан. Төмөндө айтылган нотариалдык контордо бекитилген милдеттемелерге 60 жана Жанарбаев экөөтөн кол койгон. Жана карызды кайтарып берүү милдеттемесин моюнга алышкан. Бирок урматтуу судья, убакыт өтүп, Жанарбаев негедир карызды кайтарбай келет. Карызымды кайтарбайсыңбы? Убакыт өтүп атат деген менин кайрылуума жакында кайтарам. Буюрса мына кредит алып атам деп жооп берген. Бирок негедир карызды кайтаруу иш аракетинен эч кандай деле жылыш болгон жок. Мен 60 менен телефон аркылуу деле байланышка чыгып көрдүм. Бирок 60 телефону дайыма өчүк болуп турду. Майрамбектин өзүнө кезигип, карызымды кайтарып бер тезирээк. Болбосо мен анда сотко кайрылам деп да эскерткем. Андыктан урматтуу судья, Жанарбаевдин ийри суммага делген 3 миллион 481 миң сомумду, жана ошондой эле анын пайызы делген 382 миң 920 миң сомду кайтарып берсин. А берки утурмалуу доорасты колдой элбейм. Анткени 60 өзүн кепилдик катары көргөзгөндөн кийин ал жерге кол койгон. Жана анын аты жөнү ал жерде так жана туура жазылып турат да. Мен карызга акча берип атканда 60 ортого түшкөн да. Мен карызыңды кайтартып берем, коркпа унуң. Мен турамын го деп мага мени ишендирген. Урматтуу судья, менин доорасымды толугу менен колдоого алып, ал эми берки 60 утурмалуу доорасынын канааттандыруусуз калтырууңузду өтүнөм. Рахмат. Доогерге суроолор болобу? Ооба, урматтуу судья. Айтыңызчы, бул Жанарбаевди көптөн бери тааныйсызбы? Албетте, Жанарбаевди мен 15 жылдан бери тааныйм. Экөөбүз курулуш компаниясында бирге иштечүбүз. Кийин мен курулуш бизнесине кеттим, ал эми Жанарбаев ошол жерде иштеп калган. Бирок ага карабастан урматтуу судья, экөөбүздүн ортобуздагы достчулук мамилеси эч качан үзүлгөн эмес. Демек, Жанарбаев буга чейин дагы сизден акча алып берип жүргөн экен да? Албетте, эми дос болгондон кийин экөөбүз бири-бирибизге акчалай көмөк көргөзүп турчубуз. Бирок ал учурда мындай маселелер жаралчу эмес. Дагы суроолор барбы? Менде суроо бар. Бериңиз. Чороев, айтыңызчы, ошо Жанарбаев менен силер акча алышып беришип турганда, ошо расмий түрдө күбөлөндүрчү белеңер ошону? Албетте, ар бир акчага деген маселени биз нотариус аркылуу күбөлөндүрчүбүз. Башка суроом жок, рахмат. Дагы суроолор болобу? Мүмкүнбү? Урматтуу судья, бул суроону мен жүйөсүз деп эсептейм. Суроону негизсиз жана ишке тиешеси жок деп табыңызды суранам. Тараптар суроолор берип жатканда ишке тиешелүү суроолорду берүүгө чакырам. Дагы суроолор болобу? Жок, башка суроо жок, урматтуу судья. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, сиз доорас боюнча кандайча түшүндүрмө бере аласыз? Мен доорасызды колдойм. Чороевден квартирага деп 3 миллион 481 миң сомду мен алгам, аны мен танбайм. Анан кайтаруу мөөнөтүм болсо 2016 жылдын 15 декабрь деп сүйлөшкөнбүз. Бирок ал мөөнөттө мен акчаны кайтара алган жокмун. Анан доогерге бир аз күтө турбайсыңбы деп сунуш киргизгем. Анан доогер болсо ал сунуштан баш тарткан. Азыр болсо ошол кайтаруу акчанын карызды мындай аракетин кылып атам. Анан мен тиги насыя алайын деп кагаздар менен жүрсөм, атам жер тилкесин берип калды. Азыр ошону сатайын деп жатам. Анан Чороевден акчаны мен алгам. Андыктан алынган акча каражатты жана үстүнө кошулган пайыздарды болгон сумманы менден өндүрүүңөр туура болот. Эми 60 албетте менин өтүнүчүм боюнча Чороевдин алдында эгерде мен карызды кайтара албай калсам мүлк менен жооп берем деп тиги милдеттемеге кол коюп берген.
Ошонан өзүнүн тиги өспүрүм жашта 3 баласы бар. Аларды багуу үчүн тиги коңшу Казакстанга иштеп келүүгө туура келет. Андыктан болгон сумманы толугу менен менден өндүрүңүздөрдү сурайм. Чороевден алган акчаны кайтаруу менин милдетим. Ошол урматтуу. Жоопкерге суроо болобу? Жок, сот бар. Бериңиз. Жоопкерге эмес, доогерге. Доогер балким силер ушул маселени Жанарбаев менен тынчтык келишимди эле түзүп аласыңар. Себеби мынакей Жанарбаев айтып атат, акча алгандыгым чын, акчам болгондо берем деп. Анын үстүнө атасы берген жер тилкеси бар экен го. Балким эгерде жер тилкеси өтүп калса карызыңызды берет да. Кандай дейсиңер? Ушуну балким мындай чечип аласыздар. Урматтуу судья, бул гезитте мен жанагы жер тилкеси боюнча жарыя бергем, недвижимость деген гезит. Анан бул гезиттин бир нускасы тиги иштер материалдарына тиркелген болчу. Азыр болсо мен бир ири курулуш компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атам. Кудай буйрса, жер сатылып калса эле карыздан кутулам. Мүмкүнбү? Алтымышевага ал милдеттемеге кол коюунун канчалык кажети бар эле? Жанагы акчаны кайтаруу кепилдик иретинде да. Мен Алтымышева экөөбүз Чороевке квартиралардын документтерин тапшырганбыз. Анан эми Алтымышева мен менен бирге тиги милдеттемеге кол коюп берген. Сен акчаны кайтарууда эч кандай кыйынчылык болбойт деп айтпадың белең? Алдап койгон турбайсыңбы мени? Өкмөрдүн маселеңерге мен килишпей эле койсом болмок экен. Ой, Зина, мен карыздан кайтаруудай баш тарткан жокмун го эми. Өзүң деле билесиң да, ортодо ири долбоор ишке ашпай калган. Эми жанагы атам берген жер тилкесин сатсам, Кудай бурса кутулам да, камсанабычы эми Зина. Урматтуу судья, менин доорсумду толук кандуу карап бериңизди өтүнөм. Ал эми тынчтык жолу менен мына ушул соттун чечиминен кийин деле чечип алсак болот. Жакшы. Жоопкерге дагы суроолор болобу? Башка суроо. Жанарбаев, сиз отура бериңиз. Алтымышева, сиз доарыс боюнча кандай маалымат бере аласыз? Жана өзүңүздүн утурулма доарыңыз жөнүндө да маалымат берип коңуз. Доарызды мен колдой албайм. Жанарбаев Чороевдон менин көзүмчө карызга акча алып, аны өз убагында кайра кайтарып берем деген милдеттенме алгандыгы чындык. Мен кепилдик иретинде Жанарбаевдин өтүнүчү менен ал кагазга кол коюп берип койгом. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айтып кетишим керек. Чороевден да, Жанарбаевден да мен акча алган эмесмин. Бул акчаны Жанарбаев өзүнүн муктаждыгына жумшаган. Жада калса мен акчаны кайтарып атабы, кайтарган жокпу, ал боюнча да кызыкпаптырмын. Анткени мен андай Чороевден андай милдеттенме алган эмесмин. Өзүмдүн оокатымды кылыш үчүн булардын араласа бересесине килишпестен эле коңшу мына Казакстанга иштегенге үй бүлөмдү багуу үчүн кеткем. Анан кийин аякта иштеп атсам, ушу Чороев сотко доарыс менен мен албаган карызды кайтарып берсин деп кайрылыптыр деп угуп калдым. Анан бүт ишим барын токтотуп, кайра бияка келишке аргасыз болуп атам. Менин 3 балам бар. Оокат табыш үчүн ушул коңшу өлкөгө кетип иштөөгө мажбур болуп атам. Анан кийин акчаны Жанарбаев алса, мен эмнеге анан менин үй бүлөм бул маселе үчүн жабыркаш керек экен? Мен Чороев менен кепилдик карыз келишимин түзгөн эмесмин. Ошондуктан бул доарызды мен негизсиз деп ойлойм. Мен сизден адилеттүүлүктү күтөм, урматтуу судья. Анан өзүмдүн утурлама доарызымды толугу менен колдоп беришиңизди сизден суранам. Алтымышеванын жактоочусу, сизде суроолор болобу? Менде суроо жок. Дагы кимде суроолор бар? Менде суроо бар, урматтуу судья. Айтыңызчы, Алтымышева, эмне себептен сиз Жанарбаев буга чейин акчаны төлөп жатабы, же төлөгөн жокпу, кызыгып койгон жоксуз? Келишимге чогуу кол коюп, демек Жанарбаев менен чогуу жоопкерчилик тартасыз да? Жанарбаев бардыгы жайында болот деп карызга эч камсамнабы деп айткан. Анын үстүнөн карыздан кутулууга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Буга чейин деле ал карызга алып, мен кепилдик иретинде жоопкерчилик алып, аны жашнакай эле кутулуп кетчү. Анан кийин жанакы милдеттенмеге мен кол коюуда жөн эле бир формальность деп ойлогом. Эми азыр деле Жанарбаев өз убагында төлөп берем деп атат го. Сиз кепилдик келишимдин маанисин түшүндүңүз да? Эми аны мен эми гана түшүнө баштадым. Чороев сотко кайрылганда мен өзүм жактоочума барып кеңешме алдым. Ал мага кагаздардын баарын карап чыгып, бүт баарын түшүндүрүп берип, утурлама доарызды камдады. Анан кийин мен ошондон кийин гана Чороев менен кепилдик келишимин түзүшүм керек экенин ошондо билдим. Жок, силерге акча керек балда. Силер баарына даяр эмес белең, эмне кагаз болсо баарына кол койго даяр болсун. Бердиңиз го. Төлөө керек жокму? Сотко мына өзүңүз жеткирдиңиз. Жок,
Seni kim kol koy dedi? Aytçı. Kim kol koy dedi? Сураганда эмне кылайын? Мен айттым кол кой деп. Акчаны алдыңар, каршы алдыңар. Давай төлөп бергил. Өкүңтөн кол койдуңар, төлөп бергил. Чороев, сабыр кылыңыз, сиз сот залында отурасыз. Жоңон чыкпай койсо жиңге тийип атышпайбы? Кечирип коесуң судья. Дагы суроолор болобу? Башкасы жок. Отуруңуз. Ачык айкын укуктук деле берүүсүндө Чороевдин Жанарбаев менен Алтымышевага карата жазылган доо арызы каралууда. Доо арызда ал карызга берген 3 миллион 481 миң сомду өндүрүп берүүнү өтүнүүдө. Карыз алып, милдеттеменин мойнуна алган соң төлөсүн. Сен акчаны кайтарууда эч кандай кыйынчылык болбойт деп айтпадың белең? Алдап койгон турбайсыңбы мени? Өкмөрдүн маселеңерге мен кийлигишпей эле койсом болмок экен. Ой, Зина, мен карыздан кайтаруундай баш тарткан жокмун го. Эми жанагы атам берген жер тилкесин сатсам, Кудай бурса, кутулам да камсанабычы эми Зина. Жанарбаевга кепилдик катары чыккан Зинагүл Алтымышева болсо каршы экенин билдирип, келишимдеги кепилдик жөнүндөгү пунктун жокко чыгарылсын деп утурлама доо арыз менен кайрылган. Мен Чороев менен кепилдик карыз келишимин түзгөн эмесмин. Ошондуктан бул доо арызды мен негизсиз деп ойлойм. Мен сизден адилеттүүлүктү күтөм, урматтуу судья. Жыйынтыгы бул чыр эмне менен аяктайт? Бир нече убакыттан кийин күбө болобуз. Сот иштин материалдарын иликтүүгө өтөт. Иштин материалдарында нотариус тарабынан 2015 жылдын 15 декабрында көйлөндүргөн милдеттеме. Бул милдеттемеде Жанарбаев Чороевдин 3 миллион 481 миң сом карыз калды деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Алтымышева карызды кайтарууда финансылык жооп берет деп да көрсөтүлүптүр. Убагында карызды кайтарбаган үчүн Чороевдин Жанарбаев менен Алтымышевага карата жазган дооматтары тиркелген. Жанарбаевдин жашаган жеринен алынган маалымат. Бул маалыматта Жанарбаев Майрамбек Турусбеков көчөсүндө 108-үйдө жашайт деп көрсөтүлгөн. Чороев Темирландын, Жанарбаев Майрамбектин жана Алтымышева Зинагүлдүн паспортторунун көчүрмөсү да тиркелген. Жанарбаевдин атасы Жанарбаев Куаттын 2017 жылдын 6 февралында баласы Жанарбаевга Майрамбекке шаардын чак ортосунан 8 сотук жерди тилкесин тартуу кылган келишимдин көчүрмөсү да бар экен. Иштин ичинде Жанарбаевдин үйүнүн техникалык паспорттору, Алтымышева Зинагүлдүн үйүнүн техникалык паспорттору да тиркелди. Недвижимость газетинде шаардын ортосунда жер тилкеси сатылат деп көрсөтүлгөн. Жанарбаев, жер тилкеси сатылат дегенди кантип билсек болот, сизге таандык экен? Урматтуу судья, ошо улактандырууда менин телефон номерлерим, бүт дарегим көрсөтүлгөн. Дагы иштин толуктоолор болобу? Жокпу? Кошумча жок болсо, жарыш сөз көтөбүз. Доогер сизге берилет. Рахмат, урматтуу судья. Мен доо арызымды жана анда талаптарымды толугу менен колдойм. Жана карызга деп берген акчамдын суммасын өндүрүп бериңизди суранам. Ал эми ошондой эле Алтымышеванын утурлама доо арызын канааттандыруусуз калтырууңузду сурайм. Карыз алып, милдеттеменин мойнуна алган соң төлөсүн. Рахмат, отуруңуз. Жарыш сөз доогердин жактоочусу сизге берилет. Рахмат, урматтуу судья. Биз доо арызды толугу менен колдойбуз, жана аны канааттандырып берүүнү сурайбыз. Себеби дегенде Жанарбаев Чороевдон 2015 жылдын 15 декабрында карызга деп 3 миллион 481 миң сомду 1 жылдык мөөнөт менен алган. Ал нотариус тарабынан күбөлөндүрүп, тиешелүү иш-чаралар алган тараптар тарабынан сакталган. Келишимдин негизинде Жанарбаев талапка ылайык милдеттемени аткарат деп Алтымышева кепилдикти өз мойнуна алган. Жанарбаев тарабынан Чороевга милдеттеме берилип, бирок тилекке каршы Жанарбаев карызды кайтаруу убадаларын аткарбагандыктан натыйжада Чороев сотко кайрылууга аргасыз болду. Урматтуу судья, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 344 беренесине таянсак, карызды берген тараптын алдында милдеттеменин негизинде карыз алуучу жана ага кепилдик иретинде чыккан тарап карыз берүүчүнүн алдында бирдей укукка ээ. Кепилдик катары чыккан тарап карыз берүүчүнүн алдында жоопкерчилиги карызга алган адамдыкына барабар. Карыз берүүчүнүн алдында кепилдик катары чыккан тарап карыз алган адамдай эле карызды өндүрүүдө келишимде көрсөтүлгөн милдеттемелери менен бирге карызды кайтаруу тартиби бузулгандыктан карызды кайтарууда анын пайыздык өлчөмдөрү менен соттун чыккан чыгымдарын чогуу төлөөгө укуктуу. Ошондуктан урматтуу судья, доодогу талаптарды толугу менен канааттандырып,
жоопкер бөтөн бирөөнүн акчасын пайдалангандыгы үчүн негизги сумманын өлчөмү 3.481.000 сомду, жана анын пайыздык өлчөмү 382.920 сомду, баарын кошкондо 3.863.920 сомду өндүрүп берүүнү сурайбыз. Ал эми Алтымышеванын утурлама дуарызын колдой албайбыз. Себеби дегенде Алтымышева нотариус тарабынан берген милдеттемеге Жанарбаев экөө чогуу кол коюп, чогуу жоопкерчилик тартабыз деген. Ошондуктан Алтымышеванын дуарызын канааттандыруусу калтырууну сурайбыз. Анткени Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 343 беренесине ылайык кепилдик келишимине кепилдик иретинде чыккан тарап карыз берүүчүнүн алдында милдеттеменин негизинде карыз алуучудай же бир кайсыл бир бөлүгүнө жооп берет деген. Урматтуу судья, жогорудагыларды эске алуу менен Алтымышеванын дуарызын канааттандыруусуз калтырып, менин жактоомдогу Чороевдун дуарызын канааттандырып берүүнүздү сурайм. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, жар сөз сизге берилет. Урматтуу судья, мен дуарызымды колдойм. Болгону карызды өндүрүүдөгү жоопкерчиликти толугу менен мага оодарышыңызды өтүнөм. Чороев менен мен өзүм эсептешип болом. Рахмат, отуруңуз. Жар сөз жоопкердин жактоочусу сизге берилет. Рахмат, урматтуу судья. Урматтуу судья жана бүгүнкү соттук отурумдун катышуучулары. Доогер тарабынан тапшырылган 2015 жылдын 15 декабрындагы нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн милдеттенмени эске алсак, ал кезде Чороев менен Жанарбаевдин ортосундагы акча берүү келишими түзүлгөндүгүнөн кабар берет. Бул Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 725 беренесине ылайык түзүлгөн эле. Бирок ошол менин жактоомдо турган Жанарбаев бүгүнкү күндө акчаны кайтарып берүүгө болгон күч аракетин жумшап отурат. Ал эми атасы тарабынан дагы берилген жер тилкеси бар экен. Эгерде ошол жер тилкеси өтүп калса, Чороевка болгон карызымды кутулам деп жатат. Нотариус тарабынан милдеттенген, күбөлөндүрүлгөн милдеттенмеде Алтымышева болсо Жанарбаевка кепилдик аркылуу кол коюп берип атат. Муну деле Жанарбаев танган жок, урматтуу сот. Себеби ал ошол акчанын баарын өзүм төлөп берем деп атат да. Ошондуктан, урматтуу судья, Алтымышеванын утурлама дуарызын, ошондой эле менин жактоомдо отурган Жанарбаевка карата берилген Чороевдин дуарызын мыйзам чегинде карап, мыйзам чегинде чечим чыгарып берүүңүздөрдү суранам. Рахмат, отуруңуз. Жар сөз жоопкер Алтымышева сизге берилет. Урматтуу судья, мен өз оюмда калам. Андыктан Чороевдин мага койгон дуарызын канааттандыруусуз калтырып, өзүмдүн утурлама дуарызымды сизден канааттандырып беришиңизди өтүнөм. Рахмат. Жар сөз жоопкер Алтымышеванын жактоочусу сизге берилет. Рахмат, урматтуу судья. Биз Чороевдин дуарызында көрсөтүлгөн карызды өндүрүүдө Алтымышева Жанарбаев менен бирге жоопко тартылуу керек дегенге каршыбыз. Себеби Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 724 беренесине ылайык келишимдин негизинде карыз берүүчү тарап башкача айтканда карыз алуучуга акча же буюм тайымдарды кайсыл бир себептерден улам берет. Ошол эле маалда карыз берүүчүгө карыз алуучу келишимде көрсөтүлгөн сумманы же болбосо ошого тете буюм тайымдарды кайтарып берүүгө милдеттүү деп жазылган. Карыз берүү келишими карыз берүүчү тарап качан гана акчаны расмий түрдө тапшырганда гана күчүнө кирет. Менин жактоомдо турган Алтымышева ал акчадан алган эмес, жана Чороев менен кепилдик келишимин түзбөгөндүктөн Жанарбаев менен бирге карызды кайтаруу милдетин ала албайт. Доогерден Жанарбаев карызды алгандыгын далили болуп, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн экөөнүн ортосундагы түзүлгөн милдеттеме эсептелинет. Эгерде бул кагазды кунт коюу менен карасаңыздар, бакый эле жазылып турат. Жоопкер Жанарбаев доогерден карызга 3.481.000 сом алды деп. Ошондуктан бул учурда жоопкер Жанарбаев карызга акчаны алган соң аны кайтаруу милдетин өзүнө алган. Ал эми Алтымышева милдеттемеге кол койгону менен Жанарбаев менен бирге жоопко тартылууга мыйзам боюнча негизи жок деп эсептеймин. Доогер өз сөзүндө Алтымышева Жанарбаевдин кепилдиги катары аны менен бирге милдеттемеде каралгандай экөө бирдей жоопкерчиликти тартат деп билдирип кетти.
Бирок Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 343 беренесине ылайык кепилдик келишиминин кепилдик иретинде чыккан тарап карыз берүүчүнүн алдында милдеттеменин негизинде карыз алуучудай же кайсы бир бөлүгү үчүн жооп берет деп көрсөтүлгөн. Биз көрүп турганда карызды кайтаруу милдеттемеге колду Жанарбаев менен Алтымышева коюшкан. Алтымышева болсо доогер Чороев менен кепилдик келишимин түзүшкөн эмес. Бул бир тараптуу келишим, юридикалык укугу жок деп эсептеймин. Демек Алтымышева Жанарбаевдин карызды кайтаруудагы милдеттемесин доогер Чороевдин астында ала албайт. Ошондуктан жогоруда айтылган жагдайларга таянуу менен Алтымышеванын утурлама доо арызын канааттандырып, 2015 жылдын 15 декабрда нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн милдеттемеде көрсөтүлгөн кепилдик деген пункту укуктуу күчкө эмес деп таап, Чороевдин Жанарбаев менен Алтымышевага экөөнө карызды өндүрүү доо арызын жоопкер Жанарбаевден өндүрүп берүүңүздү суранам. Рахмат, отуруңуз. Тараптарда реплика болобу? Жок. Сот кеңешме бөлүнүшүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Темирлан Чороев өзүнүн курдашы Майрамбекке квартира сатып алууга деп ири суммадагы акчаны карызга берет. Экөө мурдатан чогуу иштешип жана жакшы санаалаштардан болгондуктан ишенүү менен тапшырат. Жыйынтыгы ал күткөндөй болбой, карызды кайтаруу көпкө созулуп кетет. Жанарбаев Майрамбек экөөбүз аябагында жакшы достордон болчубуз. Үй бүлөбүз менен да катышып турчубуз. Минтип соттошуп калабыз деп мен 3 уктасам да түшүмө кирбептир. Карызга берилген 3 миллион 481 миң сом нотариалдык контордо күбөлөндүрүлгөн. Майрамбек Жанарбаев убадасы боюнча карызды 1 жыл аралыгында кайтарууга тийиш болчу. Тилекке каршы Чороев ал акчаны убагында ала алган эмес. Акчасын алуу үчүн Жанарбаевка бир нече жолу дагы кайрылган. Бирок ооз-эки түрүндөгү жооптон сырткары көрүнүктүү иш-аракеттер болгон эмес. Жакшы райондо ыңгайлуу шарттар менен арзан баада квартира чыгып калган болчу. Акчаны ошого да болгон. Анан ортодо бир ири долбоор бар эле, ошондон түшкөн тапкан акча менен кутулам деп ойлодум эле. Тилекке каршы ал иш болбой калды. Анан кутула албай калдым карыздан. Ушундай болду. Ал эми Зинагүл Алтымышева болсо жаман ойлобостон Жанарбаевка кепил болууну туура көрүп ортого түшөт. Майрамбектин карызды төлөбөй жүргөнүн Зинагүл Алтымышева акыркы күндөрү гана билет. Чороев менен Жанарбаевдин өзү акча алышып жана кайтаруу иш-аракетине кийлигишпөөнү чечет. Жыйынтыгы жакшы санаалаштардын убактылуу карызга акча алуу иш-аракети сотко жетет. Доо арыздын утурлама жазалыктагы анан кийин ошол доо арызда ошол пунктты жокко чыгаруу максатында ошол сотко биз дагы кайрылалык даярдап туруп. Сизде да көчүрмөсү да бар да ал милдеттемелердин. Ошол көчүрмөлөрдү дагы алып келсеңиз. Мен Казакстанга иштегени кеткем. Ишим жаңы башталганда үйдөгүлөр чалып калышты. Апа сизди Темирлан деген байке, Майрамбек байке өкүңөрдү сотко берип салыптыр деп. Соттон чакыруу кагазы келиптир деп дешти. Анан мен ишимдин баарын токтотуп коюп Бишкекке келүүгө аргасып болдум. Анан жактоочуга жолугуп ал менен кеңешип экөөбүз утурлама доо арыз түздүк. Мен Жанарбаевдин карызын төлөбөйм. Бул иштин аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Чороев бардыгы мыйзам чегинде болсун деген үмүт менен расмий түрдө сотко кайрылган. Жыйынтыгы сот чечиминен көз каранды. Ачык айкын укуктук деле берүүсүндө Чороевдин Жанарбаев менен Алтымышева карата жазылган доо арызы каралууда. Доо арызда ал карызга берген 3 миллион 481 миң сомду өндүрүп берүүнү өтүнүүдө. Карыз алып, милдеттемени мойнуна алган соң төлөсүн. Себеби дегенде Алтымышева нотариус тарабынан берген милдеттемеге Жанарбаев экөө чогуу кол коюп, чогуу жоопкерчилик тартабыз деген. Ошондуктан Алтымышеванын доо арызын канааттандыруу калтырууну сурайбыз. Жанарбаевка кепилдик катары чыккан Зинагүл Алтымышева болсо каршы экенин билдирип, келишимдеги кепилдик жөнүндөгү пункттун жокко чыгарылсын деп утурлама доо арыз менен кайрылган. Менин жактоомдо турган Алтымышева ал акчадан алган эмес, жана Чороев менен кепилдик келишимин түзбөгөндүктөн Жанарбаев менен бирге карызды кайтаруу милдетин ала албайт. Жыйынтыгы бул чыр эмне менен аяктайт? Бир нече убакыттан кийин күбө болобуз. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин
резолюциялық бөлімі жарияланат. Құрамында төрағалық кылуучу Базаркулов, сот отурумунун катчысы Тариелова, доогер Чороевдин, анын жактоочусу Бегилерованын, жоопкер Жанарбаевдин, анын жактоочусу Алымбаеванын, экинчи жоопкер Алтымышеванын, анын жактоочусу Темирбаеванын катышында соттук ачык отурумда Чороевдин кепилдик келишим менен Жанарбаевга берген 3 миллион 481 миң сомду, анын пайызы 3 миллион 382 миң 900 сом, бардыгы болуп 3 миллион 863 миң 920 сомду өндүрүп берүү дуарысын, ошондой эле Алтымышеванын 2015 жылдын 15 декабрында түзүлгөн милдеттеменин кепилдик деген пункттун жокко чыгаруу утурулма дуарын карап, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 197-201, 205, 211 берине жетекке алып, сот чечим кылат. Чороев Темирлан Казакбаевдин дуарысы жарым-жартылай канаттандырылсын. Жанарбаев Майрамбек Кубатовичтен анын пайдасына келишим менен берилген 3 миллион 481 миң сом, пайызы 382 миң 920 сом, бардыгы болуп 3 миллион 863 миң 920 сом өндүрүлсүн. Алтымышева Зина Касымованын утурулма дуарысы канаттандырылсын. 2015 жылдын 15 декабрында түзүлгөн кепилдик келишиминин кепилдик деген пункту жокко чыгарылсын. Жанарбаев Майрамбек Кубатовичтен республикалык бюджетке 382 миң 920 сом мамлекеттик алым өндүрүлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Отуруңуздар. Мындай чечимдин кабыл алынганы себеби Жанарбаев карыз калганын өзү танбайт. Ошол себептен Жанарбаев сизден карыздын баары өндүрүлдү. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 360 беренесинде акчалай милдеттеменин аткарылбаганы үчүн жоопкерчилик бар. Бул боюнча бөтөн бирөөнүн акча каражатын төлөөнүн мөөнөтүн өткөрүп жиберсе, бөтөн акча каражаттарын пайдаланганы үчүн ошол каражаттын суммасына карата процент төлөнөт деп көрсөтүлгөн. Ошол себептен сизден 382 миң 920 сом пайызы кошо өндүрүлдү. Ал эми Алтымышеванын дуарысы канаттырылган себеби Чороев менен кепилдик келишимин Алтымышева түзгөн эмес. Кепилдик келишими болгону Жанарбаев менен Алтымышева экөөнүн гана түзүлгөн. Ошол себептен сиздин дуарыңыз канаттандырылды. Сиздерге чечим түшүнүктүүбү? Жүйөлүү чечимди 5 күндөн кийин келип алып кетсеңиздер болот. Мындан тышкары сот KG сайтынан чечим менен таанышсаңыздар болот. Ушуну менен сот отуруму жабык деп жарыяланат. Башынан эле карызды төлөйм деп эле келген болчумун, андыктан мен качпайм. Кудай буйрса, жетилкеси сатылса, кутулам буйрса. Кандай болсо ошондой кайтарып берет. Мыйзам чегинде карызды эми Жанарбаев кайтарып бермей болот. Жанарбаев башында эле айткан карызды өзүм эле кайтарып берем деп. А мен болсо өзүм эч качан эч кимге кепилдик катары чыкпайм эми. Бул нерсе аябай оор нерсе экен.